Салам мекендештер, арбаңыздар, урматтуу мекендештер, көп мекендештер биздин YouTube каналга астына комментарийга кайрылып жатат. Жанагы контролдук тизме 72 000 биздин жараны кирип калган смал боюнча. Биринчиден бул кара тизме эмес, бул контролдук тизме, то есть тактап айтканда кээ бирөөнүн регистрациясы туура эмес, кээ бирөөнүн эмгек келишими жок, кээ бирөөдөн дактилоскопиясы өтүп кеткен, дактилоскопиясы жок, Сахаровадан өткөн, же болбосо металл свидетельство өтүп кеткен, ошол кишилерди Россия тарап 72 000 биздин жаранды, Кыргызстан жаранын контролдук списокко киргизип койду. Ал списокто болсо буга чейин айтып кеткенбиз, migrant.kg мен азыр жазып коем. Ошол жака киресиңерде, ошо migrant.kgден өзүңөрдү карап көрүңүздөр. Эгерде кокустан ошол жака болсоңуздар, сизге жаңы жылга чейин 2025-тин 1-январына чейин убакыт бар легалдашып алууга. Эмне үчүн ал жака кирип калат? Биринчиден, балким силердин регистрацияңыздын базадан чыгып кеткен, же болбосо эмгек келишиңиз жок, же болбосо метасвидетельствование жок, же болбосо Сахаровадан убагында өтпөй калгансыңар, ошол кишилерди 72 000 кишини ошол тизмеге киргизип койгон. Эми кийинки маселе, эгерде ошол жерден сиз списокко кирип калсаңыз, анда эмне кылабыз? Буга чейин бизге элчиликте маалымат берген болчу, миграция өкүлчүлүктөгү МВДнын өкүлчүлүгүнө барасыңар дагы, өкүлчүлүгүнө ОВМ по вопросу миграции ошо кайсыл жерде регистрация болсо ошол жерден тактайсыңар деген. Бирок аяка барса көп жанагы сотрудниктер же иштешкиси келбейт, же текшергенде каалабайт, анан кийин биздин мекендештер кайра артка түртүп, эч кандай маалымат жок деп туруп, акырын чыгарып койгон күндөр да болуп атат. Ошол себептен кайрадан азыр элчиликке кайрылдык. Кайрадан ошол менен макулдаштык. Кийинки талап мындай. mvd.rf деген сайт бар, ошол жака киресиңерде обращение граждан деген бар, ошол жака кат жазасыңар. Катты болсо ошол жерден тересиңер дагы, ушундай мен 72 000 кишинин ичинде контролдук списокко түшүп калыптырмын. Менин кайсыл себептер менен легалдашышым керек деп туруп, орусча жазганды билбесеңер, бирөөнөн сураныңыз, жазып берсин. Ошонун негизинде ошол жака кат жөнөтөсүңөр. Катка Россия тарап МВД 1 жумадан баштап 2 жуманын ичинде чейин силерге расмий түрдө жооп берет. Ошол жерде полностью жазылган болот. Кайсыл себеп менен чыгып калдыңар, балким регистрацияңыз туура эмес, балким эмгек келишим туура эмес, же болбосо дагы документтер туура эмес деп туруп, ошону кандай легалдаштырып алуу боюнча ошол жака ар бир кишиге индивидуалдык өзгөчө жооп берет себептеген 72 000 кишинин ар кимиси ар кандай проблема менен ошол жака түшүп калган. Ошон үчүн ошол жака жазасыңар дагы. mvd.rf мен азыр жазып коем, ошентип туруп, ошондон билип алыңыздар. Андан тышкары дагы маалымат керек болсо, мен азыр элчиликтин дагы жана миграция өкүлчүлүгүнүн дагы прямой горячая линия номерлерин жазып коем, ошол жака кирип туруп маалымат турсаңыздар, маалыматты билсеңиздер болот мекендештер. Анда урматтуу мекендештер, дагы айта кетчү нерсе, эгерде легалдашу керек болсо, чыгып кири керек болсо, акчаңыздар жок болсо, муктаж болсоңуздар, биз иштешип аткан жаамат бар. Телефон номерлерин жазып коем. Волгоградский проспект 4-чү выходта Абубакр жана Замир деген мырзалар, чын эле муктаж болсоңуздар, көп балалуу болсоңуздар, чек арага алып барып, жашнакай алып келип беришет. Ошого кайрылып элиңиздер, диаспоранын атынан десеңиздер, силерге дагы жеңилдеттүү шарттарды түзүп берет. Көрүшкөнчө мекендештер, кандай суроолор болсо, YouTube астына жазып койгула, кийинкиде ошондо талкуулайбыз. Сак саламат болуңуздар.